Намаздын шариаттагы орду өтө чоң. Намаз бул ар бир мусулманга, акыл эси ордунда балагатка жеткен мусулманга, эркек болсун, аял болсун, фарыз, милдеттүү түрдө аткаруу керек болгон эң негизги фарыздардан. Бул намаз шариатта исламдын экинчи негизи болуп эсептелинет. Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Абдуллах ибн Умар деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ислам дини 5 түркүгө курулган. Ошолордун экинчиси намаз" деди. Биринчиси ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах болсо, экинчиси болсо намаз. Бул намазды үзүлсүз убактысынан кечиктирүү же болбосо таштап коюу бул өтө чоң күнөөлөрдөн. Бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Ошол хадис аяттардан кээ бирлерин эскере турган болсок, Сахих Муслимде келген хадисте Жабир радыйаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Байна ар-раджули ва ширки ау ил-куфри таркис-салах." Адам баласы менен ширктин же болбосо кафырлыктын ортосу бул намазды таштоо дейт. Тагыраак айтканда, намазды таштап кое турган болсо, анда ал ширк же болбосо куфрлык амал кылыптыр деген мааниде. Бул өтө коркунучтуу. Ошондой эле Умар радыйаллаху анху айтат: "Ла хазза фил ислами лиман таракас-салат." Кимде ким намазды таштаган болгон болсо, ал үчүн исламдан эч бир үлүш жок дейт. Намазды таштаган адам үчүн исламдан эч бир үлүш жок деп айтып жатат. Ошондой эле Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба айтат: "Ла дина лиман ла юсалли." Кимде ким намаз окубаган болсо, анын дини жок экен дейт. Бул деген өтө коркунучтуу. Ошон үчүн намазга эч бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фа халафа мин ба'дихим халфун ада'a ас-салата ваттаба'у шахавати фасавфа ялкауна гайя." Алардан кийин, пайгамбарлардан кийин бир коом калды, алардын артынан ошондой бир коом калды дейт. Алар эмне кылышты? Ада'a ас-салат, намазды кайдыгер карап жоготушту. Жана өздөрүнүн шахваттарын ээрчип кетишти. Алар ушундай гайга ташталышат деди. Гай деген эмне дегенде, алымдар айтышат, тозоктогу бир өрөөнгө ташталышат деди. Алардын ошо тозоктогу бир өрөөнгө түшүүсүнүн себеби эмне деди? Намазга кайдыгер карап, намазды жоготкондордун себептүү. Жана өздөрүнүн шахваттарын ээрчиген себептүү деди. Бул аяттын тафсирини Саад ибн Аби Ваккас деген сахабадан сурашты. "Акану тарикин лаха", бул намазды жоготушту дегенден максат алар намазды таштап коюшту эле деди. Ошондо айтты ал: "Жок, ла лау таракуха ла кафару." Эгерде алар таштап койгон болсо, намазды окубай таштап койса, анда алар кафыр болуп кетет эле деди. Бирок валакин кану юахируна ас-салата ан вактиха. Алар ошол намазды өз убактысынан кечиктирип окушат эле деди. Демек, намазды өз убактысынан кечиктирип окуу, убактысын кечиктирип окуу ошол тозоктогу бир өрөөнгө түшүүгө себеп болуп аткан болсо, намазды окубай бир жолу таштап койгон жазасы кандай болот? Бул деген өтө коркунучтуу. Ошон үчүн ар бир мусулман бул намазын эч качан кайдыгер карабаш керек. Эч бир себеп менен намазды таштаган болбойт. Эми намаз окубаган адам үчүн ушул айып жетишиктүү. Намаз окубаган адамды алымдар арасында талаш бар. Ал ошол намаз окубаган адам мусулманбы же кафырбы деген. Ал өлсө мусулмандар сыяктуу жаназа окулабы, окулбайбы? Ал өлсө ошол мусулмандардын мүрзөсүнө коюлабы же коюлбайбы деген талаш маселелер бар. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу. Намаз окубаган адам үчүн ушул айып өзү жетишиктүү. Ошон үчүн намазга эч бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек. Менин жумушум бар же болбосо башка нерселерим бар деп шылтоо кылбашыбыз керек. Эң биринчи намазды коюш керек. Эгерде намазыбызга ылайык келсе, ошондо башка нерселерди кылышыбыз керек. Эгерде намазыбыздын жоготуусуна себеп боло турган болсо, анда башка жумушуң дагы, башка дагы эч бир пайда бербейт. Хадисте келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мусулман адам кыяматта эң биринчи суралуучу нерсеси бул намазы" дейт. Эгерде намазыдан ийгиликтүү өтө турган болсо, анда башкасынан жеңил болот дейт. Эгерде намазынан ийгиликтүү өтпөсө, анда башкасы кыйын болот дейт. Ошон үчүн намазга эч бир кайдыгер карабашыбыз керек.